Эң маанилүү ден соолукка пайдалуу кеңештер. Жылуу көк чайды бал менен ичсеңиз мээге пайдасы көп. Тиштериңизди таза кармаңыз. Сабизди уктар алдында жесеңиз ден соолукка пайда. Сууну узак кайнатуу же кайнатылган сууну кайрадан да кайнатып чай демдөө өтө зыяндуу. Бий алма ширеси боор оорусун дарылайт. Күнүнө 1-2 стакан бий алма ширесин ичүү сунушталат. Ар кандай ооруну дарылоо ашказанды айрандын сарысы менен жуугандан башталат. Бутуңузду ар дайым таза, кургак жана жылуу кармаңыз. Көк чай бөйрөктү жууйт, андагы сезгенүүнү айыктырат. Адатта кечки саат 10дон таңкы 6га чейин укташ керек. Жатар алдында жеңил дене тарбия көнүгүүлөрдү жасаңыз. Уктар алдында төмөнкүлөрдү жесе мүмкүн. Алма, 1 аш кашык бал, 1 стакан айран же бал кошулган 1 стакан жылуу сүт. Уйкусу качкан адам бал жаласын. Тез-тез айрандын сарысын ичип туруу кандын булганышынан, оорусунан сактайт. Таранчы жана бөдөнөнүн шорпосу адамды ар тараптан бакубат кылат. Адамдын боору 4 нерсени жакшы көрөт: чийки капуста, быштак, катуу нан, бал. Жайкысын муздак сууга көп жуунуп турсаңыз, жүрөгүңүздүн жана бооруңуздун иштеши жакшырат. Ширин күрүч адамды жашартат, эркектин уруктугун көбөйтөт. Мончодон кийин тишиңизди тазаласаңыз, ал бат агарат. Ит мурунду кайнатып чайдын ордуна ичүү өтө пайдалуу. Дайыма отуруп иштеген адам ар саатта ордунан туруп бассын. Алма инсан организмине керектүү нерселердин бардыгы менен камсыз кылат. Күнүнө 2 алма жесе жетиштүү болот. Ашказаныңыз ооруп жатканда эртең менен жана уктар алдында 1 кашык такталган зайтун майын ичүү сунушталат. Кези келгенде орточо ыйлап туруу да ден соолукка пайдалуу. Кимде-ким 1 литр айрандын сары суусун кечинде 10-15 күндө бир жолу ичип, ашказан жууса, кан басымы, кант диабети, геморрой, ашказан оорусу сыяктуу оорулардан кутулат. Жашылчаларды көп пайдалануу өмүрдү узартат. Көк чайды дайыма ичкен жана сары сабиз жеген адам өсмө оорусуна чалдыкпайт. Спорттун эң пайдалуусу чуркоо.